Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясы. Сабактын максаты Кыргызстандын экономикалык жана социалдык география курсунун максаттарын түзүү. Географиянын маанисин курчап турган дүйнөнү изилдөөчү илим катары көрсөтүү. Кыргызстандын экономикасынын жана калкынын географиясын изилдөөгө болгон кызыгууну оготуу. Жана китептин түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү менен тааныштыруу. Балдар, сабактан баштаардан мурун келгиле суроолорго жооп берели. Суроолорго дептериңиздерге жазуу түрүндө жооп бериңиздер. Кыргызстандын аймагында рельефтин кандай өзгөчөлүктөрүн айырмалоого болот? Кыргыз Республикасынын климатын кандай климат түзүүчү факторлор түзөт? Тоо системаларынын аймактык физикалык географиялык өзгөчөлүктөрүнүн таасири кандай? Ушу суроолорго балдар жооп бериңиздер. Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы бул социалдык географиялык илим. Ал жалпы дүйнө жүзүндө региондордо жана өлкөлөрдө калктын жана экономиканын өнүгүшүн жана бөлүштүрүлүшүн изилдейт. Глобалдык проблемаларды козгоо менен социалдык экономикалык география дүйнөлүк өнүгүүнүн азыркы этабын жакшыраак түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Социалдык экономикалык географияны изилдөө ыкмасы. Тутум анализдөө ыкмасы. Аймактык системанын ички жана тышкы байланыштарынын изилдөөнү жана бүтүндөй аймактык системанын ар тараптуу изилдөөнү камтыйт. Статистикалык ыкма. Сандык маалыматтын ири массивин иштеп чыгууну жана талдоону камтыйт. Картографиялык ыкма. Чарбанын жана калктын жайгашуусун өлкөлөрдүн жана өзүнчө региондордун резервинде изилдөөдө керек. Салыштырмалуу географиялык ыкма. Ал ар кандай негиздер боюнча ар кандай аймактык системаларды салыштырууну камтыйт. Тарыхый ыкма. Тарыхый кубулуштардагы жалпы менен өзгөчө салыштырып, өнүгүүнүн негизги тенденцияларын аныктайт. Кыргызстан эгемендүү, укуктук униктард, демократиялуу өлкө. Кыргыз Республикасынын азыркы чегиндеги аймагы кол тийгиз, ыйык жана бөлүнгүс экендиги 1993 жылы 5 майда Жогорку Кеңеште кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясында баса белгиленген. Республиканын аймагы географиялык жактан өтө ыңгайлуу жерде орун алган. Ал Европа менен Азияны байланыштырган байыркы улуу жибек жолунун, ошондой эле дүйнөлүк диндердин жана маданияттын кесилишинде дүйнөдөгү ири мамлекеттердин геосаясаттык кызыкчылыктарынын чордонунда жайгашкан. Кыргызстан Борбордук Азиянын түндүк батышы, Теңир тоонун батыш, Памир-Алай тоо системанын түндүк бөлүктөрүнө ээлейт. Жеринин бети кеңдик багытта бири-бирине жарыш созулуп жаткан бийик кырка тоолордон жана аларды бөлүп турган тоо аралык ойдуң өрөөндөрдөн турат. Балдар, биздин мамлекет менен чектешкен мамлекеттерди атаңыз. Коңшу мамлекеттер биздин республикасынын экономикасына таасир этеби? Кыргыз Республикасынын чек араларынын мааниси жөнүндө эмнелерди билесиз? Мамлекеттик чек аралардын калк үчүн мааниси кандай? Демек, түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батышынан Өзбекстан, түштүк батышынан жана түштүгүнөн Тажикстан,
түштүктөн жана түштүк чыгыштан Кытай менен чектешет. Республиканын чек арасы Казакстан менен 1113 километрге, Өзбекстан менен 1374 километрге, Тажикстан менен 972 километрге, Кытай менен 1049 километрге созулат. Чек аранын жалпы узундугу 4508 километр. Кыргыздар өз мамлекетинин эркиндигине карай кылымдар бою татаал жол арткан эң байыркы элдерден. Кыргыз эли көп кыйынчылык менен ушу таптагы эгемендүүлүккө жетишти. Өткөн тарыхты эске салып, акын жазуучу Ашым Шакипбеков мындай деп жазган. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган. Кылымдарга аты калбай, өчөөрдө кыргыз элин кыраан манас сактаган. Ушул 4 сапыр элдин кандай кыйынчылык менен эркиндикке жеткендигин далилдеп турат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда жайгашкан мамлекет. Толугу менен Азияга таандык. Аянты 199.900 чарчы километр. Жайгашкан жери батышта Фергана өрөөнүнөн, чыгышта Тянь-Шандын борбордук бөлүгүнө чейин, Казакстанда түндүктө, түштүктө Памирдин түндүк бөлүгүнө чейин. Түндүгүндө Казакстан, чыгышында жана түштүк чыгышында Кытай, түштүк батышында Тажикстан жана батышында Өзбекстан менен чектешет. Кыргызстан дүйнөлүк океанга чыга албаган өлкө. Өлкөнүн түштүк батышында Памир-Алай тоо системасы жайгашкан. Түндүк чыгышта Тянь-Шань тоо системасы. Эң бийик жери Жеңиш чокусу 7439 метр бийиктикте жайгашкан. Тоо системаларынын бийик тоолуу өрөөндөр жана ойдуңдар бөлүп турат. Алар түндүктө Чүй, түштүк батышында Фергана, түштүгүндө Алай жана түндүктө Талас. Кыргызстандын 4/3 бөлүгү тоолуу. Бийиктиги 7439 метр болгон Жеңиш чокусу бул өлкөнүн эң бийик жери болуп эсептелинет. Кытай тараптан Жеңиш чокусу жайгашкан тоо Томур тоосу деп аталат. Кыргызстандын аймагында 2 тоо системасынын чегинде жайгашкан. Анын түндүк чыгыш бөлүгү Тянь-Шандын тоо системасында, түштүк батыш бөлүгү Памир-Алайдын тоо системасынын чегинде жайгашкан. Республиканын бардык аймагы деңиз дегелдигинин 401 метр бийиктикте жатат. Анын жарымынан көбү 1000ден 3000 метрге чейинки бийиктикте жана 1/3 бөлүгү 3000 метрден 4000 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Тоо кыркалары аймактын болжол менен 4/1 бөлүгүн ээлейт жана параллелдүү чынжыр менен негизинен кеңдик багытта созулат. Чыгышта Тянь-Шандын негизги кырка тоолору меридионалдык кырка тоолордун аймагында биригип, кубаттуу тоо түйүнүн жаратат. Бул жерде Кытай менен Казакстан менен чектешкен жерде Жеңиш жана Хан-Тереңги чокулары жайгашкан. Кыргыз мамлекети эгемендүүлүккө жеткенден бери республикада көп өзгөрүүлөр болду. Тоталитардык системанын эң жогорку катмары бийликтен ажырады. Мамлекеттик көз каранды эмес деп жарыяланып, демократиялык нуктагы президент шайланды. Жаңы конституция, мамлекеттик ту, гимн, герб, улуттук валюта кабыл алынды. Коомдо жаңы аң сезимдин жышааны сезилип, өлкө демократиялык өнүгүүнүн жолуна багыт алды. Кыргызстан индустриалдуу өлкөлөрдүн катарына кошулууга кадам жасап, калктын турмуш деңгээлин жакшыртуу үчүн экономикалык реформалар жүргүзүлүп, рынок экономикасы